Өзүңүздөр көрүп тургандай эле Өзбекстан Республикасы менен чек ара жакын эле 50-60 метрдей эле зым тартылып турат. Бул айыл Сузактын Атабеков айыл өкмөтүнүн Беговат айылы. 20 март күнү дал ушул жерден 2 туннель жер астынан өтмөк казып, аткезчилик жолу менен аракет кылгандар кармалганы маалым болгон. Ал эми эң чоң 350 метрлик туннелди дал ушул үйдө казылган. Азыркы учурда биз келгенде бул жерде атайын кызмат тарабынан эшиктери бекем болуп турат. Милиция туннелдин ичинде атайын электр жарыктары орнотулуп, эки тарапка адамдар жөө басып өтүүгө, жүк жана башка буюмдарды ташууга даярдалганын маалымдады. Үйдүн короосунан туннель казганга колдонулган шаймандар, эркек кишинин кийимдери алынган. Ушул эле күнү бул айылдан дагы бир туннелди УКМК кызматкерлери тапкан эле. Ona ürü tuşusu benim ana ürü tu bayarga turup geliyor hatta şu tu kelegen bu gerek değil. Burada bunu aparvay da bilmem ne bunu. Ama kese aytam da otam hepte baraklıp kömdürüş gerek bunu yürekке kurgular düşüp kaldı bir yağı. 350 metrelik tуннель казылган үйдүн ээси 2 жыл мурун сатып алганын, үйүнө көптөле келбей жүргөнүн, курулуш менен алек болуп жүргөнүн кошуналары айтып беришти. Anca bir haftada bir 10 günde bir körüp kalatırlar. Başka mahal körüşüyor. Bu bilmem o anca. Şagılı üyülüp kalıptır deyip mınday görбөдүңүздөрбү? Üyülen adamdı körge yok. Şagıldır üyülüp kalıptır deyip. Şagal ha o. Ben bu darvazası açılmam duraydı da onu bir kirip körüyen desen darvazası hem açık duraydı da pastayanı kuptalık duraydı. Bu içinden ne bolup atkanını biz bilge yok biz da. Satılagan da bunu. Kaçan satып aldı эле? 2 yılça болып kaldı da satkanıga. Qanday podvalik tom salam deb traktor o'yib bir 25 mashina tuproqni ona Murza tomonga tökkanda. Ha? Qaysi жылдар эле? O'tgan yili may weekend. Ona bu Tojiddin aka o'shanda chiqib ketganmi? Qaysi oyda chiqib ketgan bilmayman. Ha, shu erta jozada u chiqib ketdi ekan, bular ko'chib kelib. Kimler göçüp kelgen? Gördüңүздөрбү bir adam? O'sha Sultan degan bola da, uni sekin-sekin mana ko'rishibmaydi, o'tib qolardi. Kecha bildik da. Oti Sultan edi, buni familiyasini bilmayman ama Sultan deb qo'yapti. Bilmayman o ya, kim bu bolani? Qayoqda yuradi? Жашачу эле кошуналар? Жашабайт edi da. Bu kelib ketdi. Мында башка бирлер кирип чыккандарын памдабагансыз. Onda bildik. Таң калтады onu köylep ketkenini, qanday şagal joq atkan. Okumuş da o. Bitta tuvalet qalan kança болып кетесиң. Ушул тапта бул туннелге тиешеси барларды тактоо иштери жүрүп жатат. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн Атабеков аймактык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери Сузак районунун Атабеков айыл аймагынын Беговат айылынын 41 жаштагы жашоочусунун үйүнөн Өзбекстан Республикасынын аймагына жер астынан казылып өткөн туннель боюнча маалыматтарды алышкан. Ал жерге барган учурда үйдүн алдына көптөгөн шагылдар үйүлүп турган. Ичине үйдүн жашоочу бөлмөсүнө кирген учурда 12,5 метр тереңдикте казылган туннель аныкталган. Бул туннель негизинен чек аранын астыңкы жол аркылуу жердин астынан мыйзамсыз жөө адамдар басып өтүүгө жана ошондой эле мыйзамсыз жүктөрдү алып өтүүгө ылайыкташтырылган. Бул окуя боюнча азыркы учурда тиешелүү адамдарды тергөөгө камсыз кылуу боюнча милиция тарабынан иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Беговат айылындагы экинчи туннель Өзбекстандын чек арасына жакын жерден табылган. Туннелдин тереңдиги 15 метр, жалпы узундугу 130 метрди түзөт. 2023-жылдын май айында Өзбекстанда Кыргызстанга мыйзамсыз жүк ташуу максатында жер астынан жол казган деп айыпталган 10го жакын өзбек жараны соттолгон. Буга чейин Ош облусунда дагы ушундай эле туннелдер табылган. Chernovoy mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadondan qo'shni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Suzoq tumani Bekobod qishlog'ini bog'lovchi har ikki davlat chegaralari ostidan noqonuniy qazilgan 2 dona yashirin yer osti yo'laklari aniqlanib, Өзбекстан Республикасынын коопсуздук кызматы тараткан бул видеодо аткезчилик кылган 8 жаран кармалганы, кыргызстандык жаран 813 дана уюлдук телефонду аталган туннелдер менен мыйзамсыз алып өтүп жатканда колго түшкөнү маалымдалат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул туурасында расмий маалымат бере элек. Кыргыз-өзбек чек арасында буга чейин дагы аткезчилик жана чек араны мыйзамсыз кесип өткөн окуялар катталган. Аткезчилик менен соода кылуу эки өлкө ортосундагы тактала элек чек ара тилкелеринде көбүнесе
калктуу аймактар аркылуу өткөн транзиттик жолдордо болору айтылат. 2022-жылы 5 майда Жалал Абад облусунун Алабука районуна караштуу Актам айыл өкмөтүндөгү Дөбө Коргон деген жерде Өзбекстандын чегарачылары кыргызстандык 3 жаранга ок атып, 3 тең ооруканада каза тапкан. Өзбек чегарачылары аталган жарандар чегарадан мыйзамсыз түрдө минералдык жер семирткичтерди алып өтүүгө аракет кылганын билдирген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.